Шүкүрбек Бейшеналиев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Сатыналиева Айгерим. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн силер менен жаркырап күн сымал күлүп жаша, бир келчү бул өмүрдү сүйүп жаша деген теманын айланасында пикир алышмакчыбыз. Бүгүнкү сабактын максаты: окуучулар, силер жашоонун кымбаттыгын түшүнөсүңөр, каниет кылып жашоого багытталасыңар, көтөрүмдүүлүккө, сабырдуулукка тарбияланасыңар. Жашоо бул жакшысы менен жаманы, ысыгы менен суугу, агы менен карасы аралаш жүрүүчү процесс. Жашоо кандай гана кыйынчылыктарды тартуулабасын, аны татыктуу көтөрүп жашаш ар бир адам баласынын милдети. Кээде силерге да жашоо жалаң проблемалардан тургандай сезилиши мүмкүн, бирок андай эмес. Мисалы, жашаган үйүңдүн жөнөкөйлүгү сени кабатыр кылабы? Бирок жашаганга үйү жок, жер төлөдө күн көргөндөр да бар экенин унутпа. Моодалуу кийим, акыркы маркадагы телефонуң жок капасыңбы? Бирок дүйнөдө кийим, телефон эмес, бир сындырым нанга зар адамдар бар экенин эсиңден чыгарба. Ата-энеңдин берген тарбиясы, айткан акыл-насааты жакпайбы? Бирок ата-эненин мээримине зар болуп, балдар үйүндө тарбияланып жаткан балдар бар экенин эсиңе түшүр. Бутуңдун түз эместиги жакпай жатабы? Буту жок жаралып жашап жаткан адамдар дагы бар. Үнүңдүн уккулуктуу эместиги кыжаалат кылабы? Дүйнөдө сүйлөй албаган адамдар дагы бар экенин эсте. Мектептеги мугалимдерден, сабактардан чарчадыңбы? Мектепке барууну дегдеп, бирок кара курсактын айынан мектепке барып билим ала албай жүргөндөр канча? Балдар, ызгаардуу кыштан кийин жаркыраган жаз, нөшөрлөгөн жамгырдан кийин жаркыраган күн келген өңдүү жашоодогу кыйынчылыктар убактылуу нерсе экенин эсиңден чыгарба. Жашоодо канчалаган сен биле элек кызыктар бар. Аларды ачык үйрөнүп, бактылуу жашоого сенин каалооң гана керек. Жашоодо кээде кыйынчылыктар болгону менен, баары бир жашоо керемет. Анда эмесе балдар, жашообузда кандай багыттар бар экенин мен силерге айтып берем. Биринчиси — ыраазычылык, экинчиси — кечиримдүүлүк, үчүнчүсү — сабырдуулук, төртүнчүсү — кең пейилдүүлүк, бешинчиси — күлкү, алтынчысы — сүйүү, жетинчиси — жоопкерчилик, сегизинчиси — изденүүчүлүк. Балдар, бүгүндөн баштап жогоруда айткан 8 багытка аракет кылып баштагыла. Кантип баштайсыңар, балдар? Өзүңөр ушинтип сөз баштагыла. Мен деп баштайсыңар. Мен бүгүндөн баштап өзүмдү көзөмөлдөп, терс ойдун болушуна жол бербейм. Бүгүн мен кечке чейин баардыгына ыраазычылыкта жүргөнгө аракет кылам. Бүгүндөн баштап мен өзүмдүн жашоом үчүн толук жоопкерчиликти алганга аракет кыламын. Бүгүн мен жан дүйнөмдү адилетсиз деп эсептеген сезимдерди тазалайм. Бүгүндөн баштап мен сабырдуу болгонго үйрөнөм. Бүгүндөн баштап мен жашоомдо жаралган ар бир кыйынчылыкка күлкү менен жооп берем. Бүгүндөн баштап мен жан дүйнөмдү таанып билүү үчүн изденем. Бүгүн мен баардык адамдарды кечирем жана аларга түшүнгөнгө аракет кылам. Демек балдар, ушул 8 жашоодогу багыттарды колдонуп жүрөсүңөр деп ойлойм. Жаркыраган күн сымал күлүп жаша, бир келчү бул өмүрдү сүйүп жаша. Балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта болгула. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.